Bizde ayal kişinin jakını kaytış bolsa, misалы atası sözsüz ayılına var, bunun bizde ne dep koyat? Kaada deydi. Oş жалап атчакта kaada ötkөрөt deydi. Al деген nerse atası ötüp ketти, bul gelin başka tarafta da. Банан барып атасын көмүккөндөн кийин анан 40 күн отурабы ошол жерде анан кайра өзүнүн элине баргандан кийин деп барып анан кийин кирип кетпейт да. Ушундай биздин атам өлдү деп кичине ихсан кылып Куран окуттурат. Ошол эми баягы ихсан бабынан уруксат берилип калган. Бирок эми бул милдеттүү эмес. Бирок эми барганда дагы ыңгайсыз болот да. Адамдар анын айылдаштары патага келет дегенде ошого кичине Куран окутуп коет, ошону каада деп коет. Шариатка каршы келбейт. Биринчиден мына 4 айылда жерим бар дейт. Эч ким жашабайт дейт. 2,5 гектарга жакын суугат жерин дейт. Бул суугат жер үлүш жер болот. Муну сатканга акыңыз жок мен билгенден. Демек буну сатып байый албайсыз. 4 сотук жериңизде үйүңүз бар боло турган болсо, демек биз ажылыкта айтканбыз. Ажылыкка баруу милдеттүү болуш үчүн ага рахила ва зат милдеттүү болуш керек. Башкача айтканда, сен барып келгенге акчаң жетиш керек. Үйүң нормальный болуш керек, ремонту жакшы, карызың жок, балдарыңа акча, машинең, үйүң болуш керек. Андан ашканынан барса болот, Үлүш жер сатса болот, Үлүш жер сатса болот экен. Сатып барсаңыз, анда байып калсаңыз, барсаңыз болот, Ассаламу алейкум устаз, менде сыйкыр бар дешти. Үйдөн албай жатам. Эмне кылсам болот дейт. Ушуну айтканбыз, Сыйкыр бар десе, ошону чыгарып берсин бар деген адамчы. Анан бар деп коюп чыгарбаса, жөн эле сен акчаңды алгысы келип атат. Эми ушунун сыйкыр маселесинде мен ушунун адистик эмесмин. Ушундай дешет. Анан эми чындап сыйкырбы же болбосо васваса деген оору бар. Ошондон улам эле болуп таап жүрбөсүн. Ассаламу алейкум устаз, суроода пайгамбарыбыз ким түшүндө ат көрүрсө байласын деген ушул хадис боюнча айтып берсеңиз, мен түшүмдө кээде байлап калам. Айтып коюңуз. Мен илгери бул окууга келгенге чейин атам сайыпкер киши болгон, Болуш деген аксакал. Биздин өрөөндө ал кишинин атынан кымбат ат аз эле болгон. Анын аттары өтө баалуу болгон. Ошол кишинин атын багып чоңойгом да. Мен күнүгө атты түшкөрөт болчумун. Байламакты күнүгө жем берет болчумун. Проблема эмес, ал атты түш көрсө эле бир нерсе болсун дегенчи. Пайгамбарыбыздан ушундай хадис бар экендигинде да менин күмөнүм бар. Кийгени Кытай, Европа, жегени орустугу, мингени Япония, анан эле сүйлөгөнү асмандан керсейип, бирөөнү пас көрүп текеберленип, же алдуусу пас кетпейт дейт. Же алсызы дейт. Деги кыргызбай каяка баратабыз? Текеберлик жөнүндө динибиз эмне дейт? Текеберлик арам болот. Кимдин жүрөгүндө кыпындай текеберлик боло турган болсо, ал бейишке кирбейт дейт. Текеберлик деген нерсе ыйманга зыян бере турган нерсе, апасый нерсе. Текеберлик бар болуп атат, демек ыйманыңда бир нерсе болуп атат деген. Текеберлик деген нерсе бирөөнүн өзүңдү жогору коюп, хакыйкатты кабыл албоо. Эми кээде илим жетпегендиктен, маселебизди жакшы айта албагандыгыбыздан, нафс деген нерсе жөн койсо семирип кетет дагы, ал семиргенден кийин өзүнүн ээсин ар нерседе карачы, сен машинең укмуш эле жок, сенин үйүң карачы дей берет да. Анан ошого ишенип алат. Айтып кое берет да. Сен укмушсуң сонунсуң депчи. Анан ол нафс да ошентип айта берет да. Сен укмуш болуп калдың, сен мындай десең, ошону ээрчип кетсеңиз, анда тозокко алып бара турган жол текеберликчи. Текеберлик арам болот. Ошон үчүн мындан сактаныш керек. Текеберликтен сактануунун жолу тасаввуф. Ошонун айыгуунун жолу тасаввуф. Себеби текеберлик бул жүрөктүн оорусу, ар бир ооруну бир дарыгер дабалаш керек да. Аппендис болсоң хирургияга барасың, бутуң сынса травматологияга барасың, балаң оорубаса педиатрга баргандай эле, эгерде ушул жүрөк оорулары менен ооруган адамдар тасаввуф илиминен алып, ошол жактан жүрөгүн негиш керек, оңдош керек. Бир суроого ал жооп берип коелу. Ассаламу алейкум устаз. Биз мамлекеттик кызматта иштейбиз. Кээ бир учурда адамдар иши түшүп кайрылат дейт. Аларга жардам берүү үчүн жетишкенибиз пара талап кылат дейт.
Al paradan жетекчилик iş alıp bargan bizge da beret deydi. Anı kağlasak da kağlavasak da kelet dedi. Sistema ошондой dedi. Суроо мамлекеттик ишти ташташ керекпи же Аллахтын бергенин нематыбы dedi. Мамлекеттик жумушта эгерде сиз иштебей койсоңуз, анда ким иштейт? Анда сизден да жаман адам бирөө келип калышы мүмкүн. Кудай таалам сизге ömrүңүздү узун кылсын, ден соолугуңузду чың кылсын, иманыңызды бекем кылсын. Ошол жерде иштеп атып ушундай ойлонуп аткан. Ал жерди таштабаш керек. Ал жерди таштасаңыз сиздин ордуңузду башка сизден сиз укмуш экенсиз, бир акмак адам келет ал жергечи. Ошон үчүн албай коюш керек. Себеби бул тыюу салынган. Бербеш керек. Болбой зордуп алса, алып туруп бирөө садака кылып салыш керек. Себеби мажбур болуп атсаңыз, муну албасаң болбойт десе, алып туруп эле колуңузду берип туруп колуңузду кагып салуу. Себеби бул арам акча болот да. Пара деген арам акча болот. Алган дагы, берген дагы арам иш кылган болот. Бирок мамлекеттик иштен кетпеңиз. Сиз кетип калсаңыз, анда сиздей мындай имандуу адамдар кетип калса, анда ал жер бузулат. Ошон үчүн, мисалы үчүн кээ бир адамдар бар да ал жака бара албайт. Мүмкүн системаны түшүнбөйт. Сизде ошондор диндар адамдар ошол жерде оңдоп турбаса, анда баарыбыз бузулуп калышыбыз мүмкүн. Ошол жерден токтотойлук. Саллаллаху таала хайры халқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah ва салату ва саламу аля расулилlah. Аллах таалам ушул сабакка келген ар бир мусулмандын жүрөгүндөгү жакшы ниеттерин өзүн кабыл кылган, ден соолугун чың кылган, өмүрлөрүн узун кылган, дайыма илим мажилистерине жүрүп элдин асты болушту Аллахым насип эткен, бизнесте жүргөндөрдүн Аллахым бизнесине өзүң береке берген, мамлекеттик жумуштагыларга өзүң тавфик, интимак берген, жөнөкөй калган кандай жакшы иштерди кылып бала чакасын багып туура жолдо жүргөндөрдүн Аллахым даражасын өзүң көтөргөн, ооруларына өзүң шифа берген, карыздардын кутулушуна Аллахым насип эткен, эки дүйнөнүн бактылуулугун берип, баарыбыз ушундай жамаат менен бейиште пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында болушту насип этсин. Аллахым ыраазы болсун.